саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы. Манайыбыз кандай балдар? Сонун. Анда эмесе манайыбызды көтөрүү максатында даскага оюн уюштуруп койгонмун. Бирден келип баардыгыңар тандап алгыла. Колубуздагы сырдуу сөздү окуйбуз. Кимдер окуйт? Жайнагүл, сен окучу. Кыйын тема жок, аракет аз болот. Азаматсың. Мен Атема, сен окучу. бүгүн үйрөнгөнүң эртеңки жеңишин. Азамат. Раяна, сен окучу. Ката кетирсең да коркпо, ката ийгиликтин тепкичи. Азаматсың. Партадан ким айтат? Нургелди. Акылдын колдон, сен сөзсүз жетишесиң. Азаматсыңар. Анда эмесе, силер айткандай жагымдуу манай менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Колубуздагы сүрөттөргө карап, топторго бөлүнөбүз. Ордуңарга жайгашкан болсоңор балдар, анда бул топтун аты рационал эксперттер тобу. Эмблемабыз жашыл түс. Экинчи топтун аты Даражанын чеберлери. Силердин эмблемаңар кызыл. Топ башчыларын тандап алдыкпы? Рационал эксперттер топ башчысы бизден Айчолпон. Бизден Уран. Тактыр бизден күч. Силерденчи? Бизден Даражан чеберлер тобунун башчысы Жайнагүл. Бизден Уран. Даражан менен бииктикте. Эң жакшы. Бүгүнкү сабагыбыздын баалоо эрежеси менен таанышабыз. Ал үчүн топтун ар бир мүчөсү өзүн өзү баалайт. Андан кийин жалпы балды топ башчысы эсептейт, көзөмөлгө алып турат. Балдар, үйгө берилген тапшырмага даярбызбы? Анда эмесе, жашыл аянтчага үй тапшырмаларды жазып койгонмун. Даяр болсок, ар бирибиз жооп беребиз. Үй тапшырмага даярбызбы? Бул топтон ким жооп берет? Альбина, сен жооп берчи. 9-дан 1-дин даражасы -2-ден 1 барабар, квадраттык тамырасындагы 9-дун -1 даражасы. Туура. Андан кийинки жооп Мадина берет. 8-дик тамырасында 7-нин -5 даражасы барабар 7-нин -8-ден 5 даражасы. Туура. Анда өзүңдү баала. Бул партадан ким жооп берет? Фатима жооп берсинчи. 3x-тын 4-төн 3 даражасы барабар 4-түк тамырасында 3x-тын кубу. Туура. Кудрет жооп берчи. 6-нын -3-төн 1 даражасы барабар кубтук тамырасында 6-нын -1 даражасы. Туура. Андан кийинки жооп Адема. Кубтук тамырасындагы 129-дун 7 даражасы барабар 129-дун 3-төн 7 даражасы. Туура. Азаматсыңар. Бул партадан ким жооп берет? Алина. 5-тик тамырасында 11-ден 3 барабар 11-ден 3-түн даражасы 5-ден 1. Туура. Тапшырмага аябай жакшы даярдык менен келипсиңер. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы ушул темабызды улай рационалдык көрсөткүчтүү даражанын касиеттери деген жаңы теманы баштайбыз. Сабакты баштаардын алдында эрежелерибиз менен таанышып алалы. Балдар, сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Мадина окуп койчу. Ката кетирсек аракет кылабыз. Ката кетирсек да аракет кылабыз. Ал эми Адема окучу экинчи сөздү. Үйрөнгүбүзгө жардам беребиз. Азаматсың. Андан кийинкини Айгерим окучу. Азаматсыңар. Ушул эрежебиз менен сабагыбызда бүгүн активдүү катышканга аракет кылалы. Дептерибизди ачып, бүгүнкү темабызды жазабыз. Сабагыбыздын максаты рационалдык көрсөткүчтүн негизги касиеттери болгон көбөйтүү, бөлүү, даражанын даражасын мисалдар аркылуу үйрөнүп, турмушта колдоно билүү. Бүгүнкү сабагыбызды жаңы теманы түшүндүрүү максатында технологиянын өнүккөн заманында Санарип кампадан алынган видеороликте кунт коюп көрөбүз. Болсо, эмнелер жазуу дегенде кандай
неге екенін қарап шығамыз. Мында А ол сан, М бөлінген N бөлшек сан. Егер де А ол сан, М бөлінген N бөлшек сан болса, ошондо эле N бүтүн сан, N натурал. Жакшы түшүнүп алдыкпы? Анда эмесе дептерибизге даражанын касиеттери болгон эрежелерибизди жазабыз. Негиздери бирдей сандар бөлүнгөндө даража көрсөткүчтөрү кемитилет. Балдар, жазып болгон болсок, окуу китебибиздин 171 бетинде номер 68-69 мисалдар ооз-эки берилген, бирок могул жердеги баскетбол оюнчасынан ооз-эки жооп берүүгө даярданабыз. Даярбызбы, балдар? Анда ким жооп берет? Назбике, сен жооп берчи. 7 тамырасында Б'нын минус 3 даражасы барабар Б'нын 7 минус 3 даражасы. Туура. Рационал эксперттер тобунан ким жооп берет? Гүлмира. Кубтук тамырасында A'нын 4 даражасы барабар A'нын 3/4 даражасы. Туура. Анда кийинки даражанын чеберлеринен Раяна жооп берсинчи. 4 тамырасында B'нын кубу барабар B'нын 4/3 даражасы. Туура. Рационал эксперттер тобунан Бекболсун келсин. Ондук тамырасында 5-тин 30 даражасы барабар 5-тин 10-30 даражасы. Туура. Балдар, чарчадыкпы? Келгиле анда ордубуздан туруп, көңүлдүү көнүгүүгө көңүлүңөрдү бурабыз. Көңүлүбүздү көтөрүп алдыкпы? Анда эмесе балдар, окуу китебибиздин номер 70 мисалына даскага келип иштейбиз. Даярбызбы, балдар? Анда ким чыгат? Раяна келсинчи. Ал эми рационал эксперттер тобунан Фатима кел. Дептерибизге жазабыз. Мисалды туура иштептир. Анда эмесе өзүңү баалап кет. Кийинки суроого Мадина жооп берчи. Ал эми даражанын чеберлери тобунан Жайнагүл кел. Балдар, анда номер 72ге даярбызбы? Ким чыгат даскага? Адема келсинчи. Ал эми эксперттер тобунан Нур келди. Дептерибизге жазып отурабыз. Балдар, анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктоо максатында тестке көңүлүңөрдү бурабыз. Кол көтөрүп жооп беребиз суроого. Нургелди жооп берсинчи. Кубтук тамырасында 8-тин тамыры канча? 2. Туура. Даражанын чеберлери тобунан Раяна кел. 4 даражадагы тамырдагы 87 тамыры канча? Жооп туура эмес болуп калды. Алина жооп берсинчи.
Ayçолпон келсин. Кубтун кыры 5 десиметрге барабар болсо, кубтун көлөмү такы 125. Туура. Андан кийинки жооп Кудрет келсин. Квадрат корумунун аянты 49 сантиметр болсо, бир капталы канча? 7. Айгерим келчи. 64 метрден bir калыпта. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды башка предметтер менен дагы байланышы бар. Балдар, ал үчүн экранга көңүлүңөрдү бурам. Сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Эки бактерия. Ал эми кийинки сүрөттөн чексиз көп бактериялар. Анда балдар, бактериялар убакыттын өтүшү менен көбөйүшү бул закон шенемдүү көрүнүш. Андан кийинки биздин мисалыбыз өзүбүз жашап жүргөн үйүбүздүн масштабы дагы биздин предмет менен байланышат. Анда эмесе балдар, биринчи сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Эки кабаттуу үйдүн сүрөтүн көрдүк. Ал эми экинчи сүрөттөн балдар, бул жерде биздин сабагыбызда даража бул көбөйөт, ал эми тамыр астындагы сандар азаят. Тамыр алынганда азаят балдар. Биздин сабагыбыздын негизги максаты даража жана тамыр астындагы сөздөрдүн айырмасын билүү. Түшүндүкпү балдар бүгүнкү сабакты? Турмуштан көрсөтүлгөн мисалдарды өзүбүз колубуз менен дагы кандай кылып түшүнсөңөр, ошол боюнча сүрөт чиймелерин көрсөтүп бергилечи. Даяр болгон болсо, балдар, бул жерде квадраттарды көрүп турабыз, түрдүү болгон. Ал эми экинчи бетинде гүлдүн сүрөтүн көрүп турабыз. Ал эми биздин экинчи партабыз түрдүүчө фигураларды чагылдырыптыр. Азаматсыңар. Кана, Азамат, силердин жасаганыңар бул жөргөмүштүн желесине окшогон форманы жасапсыңар. Балдар, түрдүү формадагы квадраттарды көрсөтүшкөн. Жыйынтыктасак, кана. Анда бул партадагы окуучуларыбыз дагы. Мына балдар. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын башында максат коюлгандай, максатка кайтабыз. Балдар, рационалдык көрсөткүчтүн негизги касиети болгон көбөйтүү амалын түшүндүкпү? Качан бөлүнөрүн түшүндүкпү? Даражанын даражасы болгондо мисалдар келсе иштей алабызбы? Турмушта кайсы жерде колдонгонду билебизби? Азаматсыңар. Андай болсо, сабагыбызды жыйынтыктоо иретинде топ башчыларына сөз беребиз. Рационал эксперттер командасынын топ башчысы Айшолпон. Бул жерде активдүү катышкандар Альбина, Мадина, Гүлмира. Общий жалпы баллды санаганда 45 балл. Мен Даражанын чеберлери командасынын топ башчысы. Бүгүнкү сабакта активдүү катышкандар Алина, Жайнагүл, Раяна, Адема болду. Биз жалпы 49 балл алдык. Куттуктайбыз. Балдар, бүгүнкү сабак толук түшүнүктүү болсо, колубузду көрсөтөбүз. Ал эми жарым жартылай түшүнүктүү болсо, азаматсыңар демесе, үйгө тапшырма окуу китебибизден номер 73 жана 74 номерлерди иштеп келебиз. Бардыгыңардын активдүү катышканыңар үчүн чоң рахмат.